жокмун. Улуттук кызыл айкомдо иштейм. Биздин ошо бүгүнкү жыйыныбыздын башкы бир себеби бул ошол кызыл айком жөнүндө маалымат берип, андан сырткары 24 март бүткүл дүйнөлүк куралуучуга каршы күнү карата куралуучулук долбоору боюнча дагы маалымат берет деп. Кызыл айком негизинен 1859-жылы түптөлгөн. Түптөөчүсү бул Жан Ридюна деген швейцариялык киши болгон. Кыргызстанда 1926 бери иштейбиз. 4 багыт боюнча иш алып барабыз. Бүт Кыргыз Республикасынын 7 областында тең филиалдарыбыз бар. Анан 4 багыттын бири бул саламаттык сактоо багытында да иш алып барабыз. Өзгөчө кырдаалдар учурунда социалдык өнүктүрүү тарабында дагы, анан уюштуруучу топту өнүктүрүү тарабында дагы бир топ иштерди алып барабыз. Өзгөчө кырдаалдар учурунда кандай иш-чараларды өткөрөбүз десек, бул ошол эле жер титирөө, селге каршы айыл жергелеринде, райондордо ученияларды өткөрүп, окууларды өткөрүп, жергиликтүү калкты алгачкы жардамды көрсөтүүлөрдү үйрөтөбүз. Кантип кандай туура чыгыш керек, эмне кылыш керек, ошол багыт боюнча да көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Социалдык камсыздоо багытында бул Жалал Абад областынын аз камсыз болгон үй-бүлөлөр катмарларына дагы жардамдарды көрсөтүп келебиз. Ошондой жалгыз кайралар менен иш алып барабыз, өзүбүздүн клубтарыбыз бар. Алар менен көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Уюштуруучу топту өнүктүрүү тармагында бизде ыктыярчыларыбыз бар. Жалал Абад областы боюнча 500дөн ашык ыктыярчы бар. Ал ыктыярчылар дагы бир топко бөлүнүшөт. Мисалы үчүн орусча айтканда серебряный волонтерлорубуз бар. Жаш ыктыярчыларыбыз бар. Бул мектеп окуучулары же студенттери. Анан профильный волонтер деп коет, алар боюнча ошол долбоорлордун алкагында иш алып барышат. Алар көбүнчө 18 жаштан жогору, ошо билими бар, же болбосо кандайдыр бир критерий менен алынат. Алар мисалы үчүн ошол эле кургалуучулук менен ооруган бейтаптар менен дагы иш алып барышат. Алар көбүнчө ошол ФАПтагы иштеген медайымдар болушу мүмкүн. Ошондой ыктыярчыларыбыз менен иш алып барып иштеп келебиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурсултан. Мен Кызыл айкомдун Жалал Абад областык филиалында кургалуучулукту колдоо деген долбоордо иш алып барам. Биздин долбоордо биз Жалал Абад областында жалпы 8 кызматкер иш алып барабыз. Булар Сузак району Верхний зона, Сузак району Нижний зона, Жалал Абад шаары, Базар Коргон району, Нокен району, Ала Буга району, Аксы району жана Токтогул райондорунда биздин кызматкерлер иш алып барат. Жалпысынан бизде 24 волонтер жана промоутерлар менен биргеликте иш алып барабыз. Билесиздер, кургалуучу корустун 1882-жылы 24 мартта Роберт Кох тарабынан жөнөкөй микроскоп менен табылган. 1905-жылы Нобелдин лауреаты болуп өтүп, 24 март бул ошол Роберт Кохтун урматына бүткүл дүйнөлүк кургалуучулукка каршы күнү деп белгиленип, ушул күнгө чейин келе жатат. Бул проект негизинде ошол биз жалпы эле группа рискада турган отказниктер менен жана ПМдер менен иш алып барабыз. Кургалуучулук менен ооруп калгандар жакыр жашаган үй-бүлөлөр болгондуктан аларга колдоо көрсөтүү максатында биз ай сайын ошолорго жана дарыга кызыктыруу максатында продукта ваучер түрүндө берилет. Магазинден өздөрү каалаган нерселерди алышат. Менин атым Бараталиев Тилек. Мен Улуттук Кызыл айкомдун кургалуучулук менен ооруган бейтаптарды колдоо долбоорунда сотрудникмин. Негизинен кургалуучулук менен ооруган бейтаптарды социалдык жана психикалык жактан колдоонун негизинде иш алып барабыз. Аларга социалдык жана психикалык колдоо көбүнчө муктаж болушат, себеби аларда элден оорулуу, элден бөлүп жаруу нерсе сыяктуу проблемалар болот. Ушундай проблемалар менен кездешишет. Биз аларга ушул проекттин негизинде колдон келишинче жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Статистика боюнча 2023-жылдын 135 оорулуу бейтапты биз өзүбүздүн проектибизге алдык. Алардын ичинен 75 дарылануусун аяктады, андан сырткары 45 дарылануусун уланууда. Андан сырткары деле биз 24-жылга дагы жаңы оорулуулардын тизмегин алганбыз. Алар боюнча иш алып барып жатабыз. 2023-жылдын статистика боюнча 2400дөн ашуун адамга өткөрүлдү. Кургалуучулук менен күрөшүү үчүн биргели аттуу акциясында ар кандай мероприятиялар болуп өттү. Волейбол, футбол жана ошондой эле садиктерге иш-чараларды өткөрдүк. Мисалга турнир по футбол боюнча токтолуп өтсөм,
Жалал Абад шаардык медициналык кызматкерлердин арасында футбол болду. Аларга өзүбүздүн Кызыл Ай коомунун атынан белектер берилди. Волейболго айтсам, волейбол ушул медицинский среди колледждердин арасында болду. Андан кийинки среди студентов 3 колледждерде, Жалал Абад шаардык колледждердин арасында, студенттердин арасында конкурс Стен газети, Дуал газетасы боюнча кургагучулук темасында конкурс КВМ болуп өттү. Аксы, Нокен, Базар Кургон, Токтогул жана Ала Бука райондорунда ушундай иш-чараларды спорттук жана конкурстук иш-чаралар болуп өттү. Менин атым Мирбек Эмилбек уулу. Мен ошондой эле Кызыл Ай коомунда кызматкер болуп иштейм. Биз пилоттук программалык партнерство деген долбоордо иш алып барабыз. Ошол долбоордун негизинде биз МЧСтин көрсөтмөсү менен көбүнчө жанагы кооптуу айылдарда иш алып барабыз. Атайын волонтерлорду ар бир айылдардан ушу медицина тармагында иштеген айым эжелерди волонтер кылып өзүбүздө иштеп жаткан айылдарыбызда ошол жугуш оорулар боюнча алдын алууда иштерди алып барабыз. Ошолорго карай эле ушул кургак учук боюнча дагы маалыматтарды берип келебиз.